Кыргыз элинин улуттук сыймыгы болгон ак калпакты даярдоо бул жөн эле кол өнөрчүлүк эмес. Бул чоң философия. Тарых жана ыйык жөрөлгө көрсөтүүнүн алкагында калпак тиккен чебер айымдын бейнесин чагылдырган тасманы көрүп аласыздар. Ушундай кылып коюп алып, калпактын формуласын алып алабыз. Мынандай кылып ак калпак кылып, ак калпак, кара калпак бардыгы илгери кыркканыбызда бирдей эле болчу эле. Эми заманасына жараша барган сайын кичине кара калпак ак калпакка караганда кичинерээк болуп калып атат. Кичине этек жагынан кичине кыскартып коюшту. Мына азыр бул жакка чийгендерим бардыгы ак калпак. Бул жагы болсо эми азыр кара калпакка чийип атам. Буну үнөмдөп чийебиз. Тийиздем кыйналып, жууп, басып аракет кылабыз да, калпактын ушу саны жакшыраак болсун, сапаты жакшы болсун деп чийип алабыз. Жакшына кылып, тегиз кылып. Кыргыздын улуттук маданиятын кастарлап, ак кийизден керемет жараткан чеберлердин бири Рашкан айым. Ал үчүн калпак тигүү бул жөн гана жумуш эмес. Бул бүтүндөй бир дилдин толкундануусу жана ата бабанын аманаты. Чебер айымдын колунан чыккан ар бир калпак өзүнүн сапаты жана нукуралыгы менен айырмаланат. Чебер Рашкан айымдын айтымында азыр калпак тигүүдө байыркы салттуу ыкмаларды колдонуу азайып бара жаткансыйт. Адатта алгач койдун жүнүнөн кылдаттык менен тандалып алынган аппак жана жумшак кийизди даярдап, андан соң калпак тигилчү. Азыр болсо заман талабына жараша даяр материалын алышып, техникалардын жардамы менен тигип жатышат. Азыр эми метис жок. Метис койду баккан адам деле жок болуп атат. Метис жүндү таппай атабыз. Ошонун азыр эми муну болсо кытайлар үйрөнүп алып, кайра бизге материалын жөнөтүп атат. Мурдалары бизден ошо таяр калпактарды дагы алып кетчү эле, Кытайга дагычы. Биринчи жаңы жасап атканыбызга кытайлар калпакты эмне кылат экен деп биз таң калган элек. Анан ошо кытайлар барып, кайра ушундай кийиз кылып бизге жөнөтүп, кайра сатып атат да бизгечи. Анан бизге таяр кийиз келип калды эмичи. Бул кытайлардын материалы болуп, метрин 200-250 ошондойдон алып анан тигебиз. Өткөндө бардым эле, аз-маз кечирип калган экен. 300 дегенден, майли 1 метрин 300дөн болсо деле алайын. Тигебиз эми. Үйрөнүп калганбыз да, бул калпак менен тирилик кылабыз. Эми азыр заманасына жараша калпактар дагы, гүлдөрү дагы бөлөкчө болуп калды. Илгери биз мынаны тикчү элек. Ушундай кылып өзүбүз оймону коюп, жипти ортого коюп, машинанын ортосуна коюп, анан оймону өзүбүз чийип алып, анан ошого гүлдү түшүрүп алып, машина менен ийрисин ийри, түзүн түз кылып тигип алчу элек. Эми азыркы заманасына жараша болуп, гүлдөрүбүз да өзгөрүп атат. Автомат болуп кетти бардыгы бөлөк машинада. Азыр гүлдөрү бөлөкчө. Анан автомат машина болуп ошолорго алып барып, ошолордон гүл салдырып келип анан Көп жылдан бери бул кол машинеси менен калпак тигип, чеберчилигинин арты менен оокат жайын жолго салган. Кем карчысын бүтүрүп, үй бүлөлүк кирешесинин негизги булагы да ушул экенин айтты. Эл журтубуз ошентип өзүбүздүн тирилигибизди өзүбүз кылып, чеберчилик менен өткөрүп атабыз да. Анан бизден калган муундарга дагы жакшы булар. Бир убактылары иш жок болуп калдык. Сайыз бузулгандан кийин. Ошондо ушу калпакка бардыгыбыз жабыла эле айыл боюнча эле өттүк. Ошондо ушул тирилигибизди калпак эле өткөрдү. Анан эми күнүмдүгүбүздү көбүнчө ушу калпак аркылуу табабыз да. Бул калпактарды биринчи тиккенибизде кыздарыбызды окуттук, балдарыбызды окуттук, студент кылдык. Анан ондо деле кичине контрагы болот эле, азыраак болот эле да. Аны дагы төгөт элек, ушу калпак менен эле төгөт элек. Тигип,
кээде кийиз боюнча кардарлар чыгып калат эле. Кийиз боюнча ушундай кийиз кылып туруп баскан боюнча сатып берет элек. Муну азыр чийип бүттүм эми. Ушул боюнча кыркып алабыз. Чийилген боюнча. Этияттап кыркып бассак, кийин тиккенде бири-бирине тууру келбей калат. Процесс бир нече татаал этаптан турат. Калпактын бөлүктөрүн мынтип кылдаттык менен бычып алгандан кийинки этабы ага кооздук берип турган оюсун түшүрүү болуп эсептелет. Мурда энелерибиз оюсун колдо саймалап, 4 талаасын койтуп бириктирип алган соң ишке ашырчу. Азыр болсо техниканын жардамы менен оюсу түшүрүлөт. Андан соң 4 талаасы бириктирилип, ичиктөө этабына өтөт. Мына бул 4 жагынан тигилип бүттү. Муну мынтип оодарсак ичилик болот. Мына калпактын ичилиги жок. Азыр мына калпакка ичилик кылайын. Бул ошо ичилиги жок тигилген. Бир күндө аракет кылсак 20 калпакты тигебиз. Кызым өкөлөп, келиним өкөлөп тиккенде тигебиз жөн эле. 20, 15, 10 калпак тигебиз. Кечинде дагы түнү уктабай тигип чыгабыз да. Аракет кылып эртең бүтүрө коелу. Базарга алып бара коелу деп. Клиенттер келет деп. Аракет кылганда уктабай тигебиз. 3-4гө чейин тигип бүтүрүп алабыз. Менде кара калпак, ак калпак, бир убактылары тигип жүргөндө бакай калпакты да тигип аттык. Бакай калпактын көлөмү да чоңураак болот эле. Гүлдөрү да чоңураак, оймосу дагы жакшы түшөт эле. Эми бакай калпакты азыраак эле кийип калышты. Көбүнчө эле пайдаланып, кара калпак, ак калпак өтөт көбүнчө эле. Ошо кара калпак, ак калпакты тигебиз көбүнчө. Мына, анан муну мындай кылып тизебизге кийгизип алып, оңой болот. Мына мунун ичилиги бүттү, даяр болду. Ичилигин бириктирип анан оодарып тигебиз. Асырына жибин да жакшы өткөрүп таяры бар экен. Мунун четин кичине кайрып, ичине көздөп кайрып анан тигебиз. Жакшы көрүнүш үчүн. Бул калпакты тигип атканда биз тиксек бизден кийинкилерге үлгү болуп калат. Өзүбүздүн колдо тиккен калпактар сапаттуу болуп, жакшы болот. Анан биз тигип үйрөтсөк келиндерге, кыздарга үлгү болуп калат. Илгертен бул баалуу буюмдар колдон колго өтүп келген, муундарга өтүп келген. Биздин ушу тигип жүргөнүбүз дагы кийинкилерге үлгү болуп калабы дейм. Кичине үйрөнүшүп. Рашкан айымдын таланты бир гана калпак тигүү менен чектелбейт. Ал калпактын кыюусун басып, четтерин бүртүктөп бүткөндөн кийин колуна ийне жиптин башка түрүн, түймө жана токуу шештерин алат. Анын колунан чыккан токулган буюмдар да калпактары сыяктуу эле өзгөчө мээрим жана чеберчилик менен сугарылат. Кээде бош болгондо ушинтип жиптеримди кармап, буларды жаныма коюп алып тигем. Анан болду балам, болду. Сен муну кармап тик балам. Болду эми отур булай. Жибиңди ал. Бул жипти тиккенде эсептеп, биринчи илип алып, анан бул жагынан илип, ошондой эсеби менен тигели. Жибин тандап тигилет. Мына 1, 2, 3, 4, 5 дагы бирди тиксем, гүлдүн элеси түшөт. Калпактын оор жана кылдат жумушунан бир аз эс алуу үчүн чебер токуучулукка өтөт. Бул ал үчүн өзүнчө бир медитация сыяктуу. Анын манжалары жүндөн ирилген жиптерди сыйкырдуу түрдө бири-бирине чийилип, кооз үлгүлөрдү жаратат.
илгери уус чеберлер койдун жүнүнөн тытып ийрип, андан кийим кечелерди үйгө керектүү болгон буюм тайымдарды колдо эле даярдап алышчу. Эми мынтип барган сайын заман өзгөрүп, колго курчок алып, токуу менен эле алек болгон инсандар чандагана. Илгери ушинтип эле тигип кийинип, жылуу кийинип эле жүрчүбүз. Эми азыр эле заманасына жараша болуп баардыгы кийбей калышты мына. Азыр носкилерибизди илгери ошо футубузга жылуу болсун деп эле носки токуп алчубуз. Азыр эми магазинден баардыгын таяр сатып алат башпайбы адамдар. Мунун жылуулук экенин билишпейт азыркыларчы. Кадырын да билишпейт. Азыр эми токургандарды азыраак кийип калышты адамдарчы. Мурда бүт эле токурганды кийип алчу, апаларыбыз, аталарыбыз ошо көбүнчө эле токуп берип койсо апаларыбыз бизге аябай жакшы көрүнчү. Анан жакшы ачык свиттерден тигип берчү, кийип алчубуз да. Азыр булар жок болуп кетип баратат. Тигилгендерди кийбей эле таяр магазиндерден алышып эле бөлөкчө болуп кетип баратат да азырчы. Анан бул жиптен токулган нерсе жылуу болот, жакшы болот онусуначы. Анан көпкө дагы чыдайт. Жуусаң дагы илгери биздин апаларыбыз боёгон боёктор вообще андай болчу эмес. Свет өччү эмес. Азыркы буюмдарды салыштырганга караганда илгерки биздики жакшы болчу. Сапаттуу. Эми кайра адамдар ошого өтсө болот, эми көнүшпөйт экен да. Чебер Рашкан айым бир колу менен элдин сыйныгы болгон ак калпакты тиксе, экинчи колу менен үй бүлөнүн жана жакындарынын жылуулугун токуган чыныгы көп кырдуу чебер. Ал өзүнүн бул иш өнөрү аркылуу кыргыз аял затынын эмгекчилдигин жана сулуулукка болгон умтулуусун дагы бир жолу далилдеп келет. Жиптерди илгери апаларыбыз ийричү койдун жүнүнөн ийрип, анан кайра ошо түрмөктөп, ошолордон носкили, пайпактарды, камзир, жемпирлерди токуп бизге кийгизчү да. Анан ошонун улам биз да үйрөнүп калдык. Илгери апаларыбыздын маалында ак жип, кара жип эле болчу. Ак кой, кара кой. Ак жиптер ак койдон. Метис койлор бар. Ошолордун жүндөрүн жууп, анан ошолордон ийричү. Анан кара койдон жүнүнөн ийричүбүз. Бизди отургузуп алып жаныбызда ийрип, анан көбүнчө апаларыбыз шырдак, ошол кийиздерден, ошол материалдардан, ушундай ийрилгендерден шырдак, шырдамал токчу.